Сыңарбы урматтуу студенттер, англис тили адистигиндеги студенттер үчүн психология предметинен лекциялык сабак карым катнаштын психологиялык негиздери. Окутуучу Жумабаева Дарья Сапарбаевна. Биздин сабактын бүгүнкү максаты карым катнаш терминин аныктама беребиз. Карым катнаштын каражаттарын классификациялап татаал класстер түзөбүз. Карым катнаштын инсан жашоосундагы маанисин Абрахам Маслоунун муктаждыктар пирамидасында карап чыгабыз. Андан кийин карым катнаштын түзүмү, коммуникация, интеракция жана перцепция жөнүндө маалымат алып, алардын ар бирине мисал келтиребиз. Карым катнаштын түрлөрүн салыштырабыз. Эми карым катнаш деген эмне? Карым катнаштын аныктамасы. Карым катнаш баарлашуу бул адамдар ортосундагы маалыматтарды, эмоцияларды, сезимдерди, мотивтерди, баалуулуктарды алмашууну өз ичине камтыган татаал, көп пландуу процесс. Карым катнаштын мамиледен айырмасы, карым катнашта бир эле маалымат алмашпастан адамдар баалуулуктарын, сезимдерин, эмоцияларын алмашышат. Карым катнаштын каражаттары бул карым катнашты ишке ашыруучу инструменттер. Устанын балкасындай, медсестранын шприциндей, дыйкандын кетмениндей эле карым катнашты конкреттүү иш жүзүнө ашырган инструменттер анын каражаттары болуп эсептелет. Бул каражаттар эки топко бөлүнөт. Биринчи вербалдык каражаттар сөз жана кептин жардамы менен ишке ашат. Экинчи вербалдык эмес каражаттар кыймыл аракет, мимика, пантомимика, жест аркылуу ишке ашат. Карым катнаштын каражаттары эки топко бөлүнөт деп айттык. Вербалдык каражаттар бул монолог, диалог, жазуу, кеп аркылуу ишке ашат. Монолог бул моно деген жеке өзү менен өзү сүйлөшүү, диалог эки адамдын сүйлөшүүсү жана жазуу түрүндө маалымат алмашылат. Ал эми вербалдык эмес каражаттар жалпысынан 4 топко бөлүнөт. Биринчи акустикалык каражаттар, экинчи визуалдык каражаттар, үчүнчү экстралингвистикалык каражаттар, төртүнчү альфактордук каражаттар. Вербалдык эмес баарлашуунун визуалдык каражаттарына төмөнкүлөр кирет. Баштын кыймылы, дененин кыймылы, поза, аралык, инсандар ортосундагы аралык социалдык дистанция, жеке мейкиндик, визуалдык контакт, кызаруу, тердөө, кубарып кетүү, мисалы корккондо, жыныстык жана курактык өзгөчөлүктөр, айталы аял киши менен эркек кишинин ортосундагы же улуу адам менен кичүү жаш адамдын ортосундагы айырмачылыктар, сырткы келбет, кийген кийим, макияж, чач жасалгасы, тамеки, очки, татуировка, сакал жана башка өзгөчөлүктөр кирет. Бул жерде сүрөттө көрүп тургандай адамдар социалдык аралыктарды жана жеке мейкиндикти эсепке алып жатышат. Ал эми экинчи сүрөттө карасаңыздар, бир эле адамдын ар түрдүү позада өзүн алып отурганы көрүнөт. Мисалы, жумушка алынуу үчүн келген талапкер кыз биринчи отурганда абдан түз өзүн карманып отурат, уже андан кийин буту бири бирине алмашат, андан кийин эки жаагын таянып алат, абдан чарчаган келбетте. Мына ушинтип биздин денебиздин кыймыл аракетинен ошол учурдагы абалыбыз көрүнүп турат экен. Бул жерде болсо беттин мимикалык өзгөчөлүктөрү көрүнгөн. Карасаңыздар, урматтуу студенттер, бул жерде ачуулануу дагы бар, кызыгуу бар, ойлонуу бар, капалануу бар жана башка бир нече мимикалар көрсөтүлгөн. Вербалдык эмес баарлашуунун альфактордук каражаттарына адамдын жана айлана чөйрөнүн жыттары тиешелүү. Вербалдык эмес баарлашуунун акустикалык каражаттарына үндүн бийиктиги, темпи, тону, ритми, интонация, пауза, дикция кирет.
демек биз сабак өтүүдө же болбосо кимдир бирөөгө кандайдыр бир нерсени түшүндүрүүдө үнүбүздүн бийиктигин, темпин, тонун туура тандашыбыз керек. Интонациябыз так, даана болуш керек. Сөздөрдүн арасындагы аралыктар, паузалар туура келиш керек. Анан ар бир тамга өзүнүн орду менен, өзүнүн нугу менен үндөшүп чыгышы керек. Вербалдык эмес баарлашуунун экстралингвистикалык каражаттарына күлүү, ыйлоо, жөтөлүү, үшкүрүү кирет. Мындайча айтканда, сиз башка адам менен баарлашып жатканыңызда анын жөтөлгөндүгүнөн, анын сөзүн жоготуп койгонун же уялып жаткандыгын көрсөңүз болот. Ал эми үшкүргөндө анын капаланганын же болбосо ошол башынан өткөн окуянын абдан ал үчүн жагымсыз экендигин көрсөңүз болот. Карым-катнаштын түзүмү. Карым-катнаштын структурасы же түзүмү 3 компоненттен турат. Биринчи коммуникация, экинчи интеракция, үчүнчү перцепция. Коммуникация бул инсандар ортосунда өз ара маалыматтарды алмашуу. Ал эми интеракция бул инсандар ортосундагы аракеттерди алмашуу жана өз ара бири-бирине таасир этүү. Мисалы, сабакта интерактивдүү методдорду колдонуу. Сиздер буга чейин педагогикалык практикага чыктыңыздар. Ошол мезгилде сабакта интерактивдүү методдорду колдондуңуздар. Интерактивдүү методдор же интеракция деген бул өз ара балдардын же мугалим менен балдардын өз ара бири-бири менен аракеттенүүсү. Мында маалымат эле алмашпастан аракеттер алмашат, таасир этүүлөр жүргүзүлөт. Ал эми перцепция үчүнчү компонент. Бул адамдардын карым-катнашта бири-бирин түшүнүүсү жана кабылдоосу. Мындайча айтканда, максат сиздер менен максатыбыз ар бир окуучуну, ар бир студентти перцепция кылуубуз керек. Ошол студенттин же окуучунун абалына түшүп, ошонун көзү менен кырдаалга карап үйрөнүшүбүз керек. Мындайча айтканда, сиз башка адам менен баарлашып жатканыңызда анын эмне айтууну каалагандыгын, сизден эмнени күткөндүгүн алдын ала көрө алышыңыз керек. Мына ушуну биз перцепция деп атайбыз. Биздин максатыбыз карым-катнаш процессинде перцепцияга мүмкүн болушунча жакындоо. Перцепциянын төмөндөгүдөй механизмдери бар. Демек, кантип перцепция иш жүзүнө ашат? Биринчи эмпатия, экинчи идентификация, үчүнчү стереотипизация, төртүнчү рефлексия. Эмпатия. Эмпатия бул инсандын өзүн башка адамдын ордуна коюп, анын кайгысын бөлүшүүсү. Мындайча айтканда, сиз башка адамдын көзү менен ошол кырдаалга карай аласыз. Демек, ошол кырдаалды сиз түшүнөсүз. Буга жөнөкөй мисал, кыргыз элинде тажияга баруу, батага баруу деген салт бар. Батага барганыңызда сиздер абдан күлкүлүү болуп жатса дагы, же кандайдыр бир күлкүлүү окуя эсиңизге келип жатса дагы, ошол сиз батага барган жакын адамыңызды айталы, же досуңузду, же таанышыңызды колдоп, психологиялык жактан колдоо үчүн анын абалына түшүп, мүмкүн болушунча өзүңүздү кайгылуу, капалуу кылып көрсөткөнгө аракет жасайсыз. Мына ушуну эмпатия десек болот. Идентификация. Идентификация бул өзүндөгү касиеттерди башка адамдарда бар деп эсептөө. Башкалар менен өзүнүн пикирлерин, көз караштарын дал келтирүү же окшоштуруу. Мындайча айтканда, идентификациянын бир нече түрлөрү бар. Мисалы, половая идентификация, жыныстык идентификация бар. Кыз бала кичинекей кезинен баштап
өзүн эне болууга, аял болууга даярдайт. Ал апасынын жүрүм турумун көрүп, аялдардын, аял затынын жүрүм турумун көрүп, ошол жүрүм турумга өзүн окшоштурганга аракет жасайт. Же болбосо дүйнөдөгү баардык эле аялдар мендей эсептешет, мендей ойлойт, мендей пикирлейт деп эсептейт. Мына ушуну биз идентификация деп айтабыз. Муну окшоштуруу десек болот. Андан кийинки механизм стереотипизация. Стереотипизация бул канга сиңген, муундан муунга, урпактан урпакка, ата энеден балага берилген туруктуу калыптанган түшүнүктөр. Мисалы, кыргыз элинде алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык деген макал бар. Бул кандай? Аял киши канчалык интеллектуалдуу, аракетчил, акылдуу, эстүү, билимдүү, илимдүү болсо дагы ал эркек кишиден кыргыз элинде төмөн турат. Анткени эркектин зоолосу, эркектин бийлиги, деңгээли аял кишиден дайыма жогору кыргыз элинде. Мисалы, ушул эле макал башка Европа элдеринде дал келбейт. Анткени аларда аялдар менен эркектер тең укуктуу, аялдар кааласа турмушка чыгат, кааласа чыкпайт, аял киши кааласа төрөйт, бала төрөйт, кааласа төрөбөйт деген түшүнүктөр бар. Демек, стереотипизация бул белгилүү бир аймакка, белгилүү бир элге же белгилүү бир үй бүлөгө тиешелүү туруктуу түшүнүктөрдүн суммасы же жыйындысы десек болот. Андан кийинки акыркы механизм бул рефлексия. Рефлексия деген сөз латын тилинен которгондо артка кайрылуу дегенди түшүндүрөт. Бул инсандын өзүнүн психикалык абалын, сезимдерин, жүрүм турумун аңдап сезүүсү жана талдоосу болуп эсептелет. Педагогикалык процессте рефлексия инсандын ишмердүүлүгүн жана иш аракетинин жыйынтыктарын өзү талдагандыгы болуп эсептелет. Мисалы, сабак процессинде, сабак учурунда студенттер же окуучулар өзүнүн ишмердүүлүгүнө, өзүнүн алган билимине, өзүнүн позициясына, өзүнүн жасаган баардык иш аракетине өзү баа бере алса, демек рефлексия жасаган болобуз. Ал өзүнө рефлексия жасаган болот. Гуманисттик психологиянын баштоочусу өкүлү Абрахам Маслоу өзүнүн муктаждыктар пирамидасын илимге киргизген. Бул пирамидада сиздер көрүп тургандай, муктаждыктар канчалык чоң аймакты ээлесе, ошончолук инсан агындан муктаж болуп эсептелет. Эң биринчи пирамиданын түбүндөгү эң чоң аймакты ээлеген физиологиялык муктаждыктар же базалык муктаждыктар дейбиз. Буга кийим, тамак аш, кийим-кече, акча каражат, үй-жай, жылуулук сыяктуу эң негизги базалык муктаждыктар кирет. Экинчи, эгер физиологиялык муктаждыктар канааттандырылса, анда инсан экинчи деңгээлге өтөт. Бул жерде коопсуздукка болгон муктаждык башталат. Мындайча айтканда, курсагы ток, кийими бүтүн, үстүндө үйү бар адам коопсуздукка аракет жасайт. Эч ким анын жашоосун, үй бүлөсүн же болбосо үйүн бузбасын, киришпесин деген мааниде. Андан кийинки деңгээлде сүйүүгө, баарлашууга, коомго тиешелүүлүккө болгон муктаждык турат. Мындайча айтканда, биз ар бирибиз сүйүүгө, башка адамдар тарабынан кабыл алууга муктажбыз. Ошондой эле баарлашууга муктажбыз. Сиздер менен биз карап жаткан карым катнаш же баарлашуу пирамидада 3-чү деңгээлде турат. Демек, ар бир инсан күн сайын баарлашууга, карым катнаш түзүүгө муктаж. Элестетип көрүңүздөрчү, эгер сиздер бул жакында дүйнөдөн же болбосо жакын адамдарыңыздардан, группалаштарыңыздардан, досторуңуздардан 2-3 күнгө айталы такыр эч ким менен сүйлөшпөй ажырап калсаңыздар, кандай болосуздар? Телефон жок, социалдык тармактарга кире албайсыздар, эч ким менен сүйлөшө албайсыздар, үйдө дагы сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк жок болсо, адам бук болуп, абдан кыйналып кетет. Андан кийинки деңгээлде сыйланууга жана бааланууга болгон муктаждык турат.
Мындайча айтканда, ар бир адам эмне жумуш жасабасын, аны башкалар баалашын каалайт. Эгер кыздар абдан даамдуу тамак жасасаңыздар, ошону ата энеңиз абдан сонун болуптур, азаматсың деп кечинде ушундай бир жакшы маанай менен ичсе, сизге ушул аябай бир кубат аласыз, сиздин бир кандайдыр бир руханий ошондон энергия аласыз дагы, эртеси андан да жакшы тамак жасаганга аракет жасайсыз. Андан кийинки акыркы деңгээлде өзүн өзү реализациялоого болгон муктаждык турат. Ушул төмөндөгү 4 деңгээлдеги муктаждыктар канааттандырылса гана инсан өзүн реализациялай алат. Реализация деген эмне? Бул деген коом үчүн иштөө, эл үчүн иштөө, өзүнө бааны же сүйүүнү же баарлашууну күтпөө да. Бул ошол өзүн инсан катары мүмкүнчүлүктөрүн, ички потенциалын ушул деңгээлде ача алат. Эми кийинки пункт карым катнаштын түрлөрү. Карым катнаштын түрлөрү анын катышуучулары боюнча 3 түрдө болот. Биринчи, инсандын өзү менен өзү баарлашуусу же карым катнашы, бул внутриличностное общение. Буну ар бириңиздер жасап жүрөсүздөр. Ар күнү эртең менен тургандан кеч уктаганга чейин өзүңүздөр менен өзүңүздөр баарлашасыздар. Кээде өзүңүздөр жемелейсиздер, урушасыздар. Экинчи түрү карым катнаштын, бул инсандар ортосундагы баарлашуу же карым катнаш, межличностное общение. Андан кийинки үчүнчү түрү коомдук баарлашуу же карым катнаш, общественное общение. Мындайча айтканда, группалар аралык, мисалы үчүн сиздердин үй бүлөңүздөр менен башка бир үй бүлөнүн баарлашуусу айталы, же болбосо мугалимдер менен англис тили адистигиндеги студенттердин баарлашуусу, же болбосо кандайдыр бир жетекчилер менен, айталы, лидерлер менен сиздердин баарлашууңуздар. Мына ушуну биз коомдук баарлашуу деп айтабыз. Эми жыйынтыктасак, биз бүгүн ушул карым катнаш темасын карап чыгып, жалпысынан башында максат койдук эле, карым катнашка аныктама беребиз деп. Карым катнашка аныктама бердик. Карым катнаш бул эмне экен? Адамдар ортосундагы маалыматтарды, эмоцияларды, баалуулуктарды, сезимдерди, аракеттерди, установкаларды алмаштырууну өз ичине камтыган татаал, көп пландуу процесс экен. Карым катнаштын каражаттарын классификацияладык. Карым катнаштын каражаттары 2 топко бөлүнөт экен, вербалдык жана вербалдык эмес. Вербалдык карым катнаштын каражаттары сөз аркылуу, кеп аркылуу ишке ашса, вербалдык эмес карым катнаштын каражаттары жест, мимика, пантомимика аркылуу, акустикалык, альфактордук, экстралингвистикалык каражаттар аркылуу ишке ашат экен. Андан кийин карым катнаштын адам жашоосундагы маанисин Абрахам Маслоунун пирамидасында карап чыктык. Демек, карым катнаш пирамидада 3-чү деңгээлде турат экен. Биз көргөндөй, жана алынын мааниси адамдын жашоосунда абдан чоң экен. Карым катнаштын түзүмү жөнүндө маалымат алдык жана аларга мисал келтирдик. Карым катнаштын түзүмү 3 компоненттен турат: коммуникация, интеракция жана перцепция. Коммуникация бул маалымат алмашуу, интеракция бул аракеттерди алмашуу жана өз ара бири-бирине таасир этүү. Ал эми перцепция бул өз ара бири-бирин адамдардын түшүнүүсү жана кабылдоосу. Перцепциянын механизмдери жөнүндө 4 механизмин карап чыктык. Алар кайсылар болду? Эмпатия, идентификация, стереотипизация жана рефлексия. Жана карым катнаштын түрлөрүн 3 түрүн салыштырдык. Бул инсандын өзү менен өзү баарлашуусу, экинчи инсан аралык баарлашуу, үчүнчү коомдук
баарлашуу. Үйгө тапшырма, урматтуу студенттер, слайдтарды дептерге көчүрүп жазабыз. Андан кийин эне бала диадасында мамилелердин өнүгүшү деген темада 5-6 сүйлөмдөн турган кыскача эссе жазып АВНден жиберебиз. Эмне үчүн бул теманы тандап алганымдын себеби эне менен бала түйүлдүк кезинде эле, түйүлдүк пайда болгондон баштап карым катнашта баарлашууда болот экен. Ошол баарлашуу өмүр бою уланат экен. Эне канча жашаса дагы, бала канча жашаса дагы уланат экен. Демек, кандайча өнүгөт ушул мамилелер, кандай мааниси бар? Ушул өңүттө 5-6 сүйлөмдөн турган өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазсаңыздар абдан жакшы болот. Кеңеш катары айтып коеюн. Эне менен баланын 6 түрдүү байланышы жөнүндө Выготский өзүнүн оюн жазган, интернеттен карап көрсөңүздөр болот. Ошол жерде эмоционалдык байланыш, физиологиялык байланыш дегендердин катарында ушул коммуникативдик байланыш дагы бар. Демек, эне менен баланын коммуникациясы же баарлашуусу канчалык маанилүү экенин жазабыз. Анан 3-чү, балдарга карата ата-энелик карым катнаштын тестин мен АВНден жибердим. Ушул тестти ата-энеңиздер менен биргеликте иштеп, кайра жообун мага АВН аркылуу жибересиздер. Анан Zoom тиркемесинде ошол жыйынтыктарын анализдеп, чогуу сиздер менен ушул тесттин канчалык деңгээлде эмесин интерпретациялайбыз, чечмелейбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.